Алкагында электр линияларын куруу 2020 жылдын апрель айында башталат. Бул тууралуу Улуттук электр тармактары ишканасынын долбоорлорду өнүктүрүү боюнча аткаруучу директору Акылбек Түмөнбаев билдирди. Маалым болгондой, долбоорду ишке ашыруу үчүн Датка көмөк чордонунан Тажикстандын Сугт көмөк чордонуна чейин узундугу 477 чакырым 500 киловольт электр линияларын курууга туура келет. Анын 450 чакырымы Кыргызстандын аймагы аркылуу өтөт. Бул долбоорду ишке ашырууда Кыргызстан тараптан айлана чөйрөнү коргоо, электр линиялары өтө турган жердеги тургундарды көчүрүү боюнча документтер иштелип чыгууда. Белгилей кетсек, Каса-1000 долбоору 4 мамлекет ортосунда ишке ашып, анын алкагында Кыргызстан менен Тажикстан Афганистанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорт кылат. Ушул проекттин алкагында биздин территориядан баштасак, Датка Ходжент деген Сук деген подстанция курулат. 450 километр аралык болот. 450 километр биздин территория менен, 27 километр тажиктердин территориясы менен болот. Андан ары тажиктерден дагы 115 километр линия Сангуда деген подстанцияга курулат. Ошол Сангудадан Афганистандын территориясынан Пакистанга Наушер деген шаарга конвекторный подстанция курулат. 500 киловольт чыңалуудагы туруктуу ток менен линия барат да. Ысык Көл облусунда быйыл 4 социалдык объекти жана 3 айылда таза суу тутуму пайдаланууга берилет. Буга чейин 1 мектеп сентябрь айында ишке кирген. Бул мекемелер республикалык бюджеттин эсебинен салынып жатат. Ал эми Ысык Көлдү өнүктүрүү